Быйыл Араван районунда жалпы 80 чакырым жолду оңдоо пландалган. Анын алкагында 10 айылга каттаган негизги көчөлөр жаңыланууда. Жумуштар 1 ай мурун башталып, учурда 28 чакырымына асфальт толук тошолуп бүттү. Биздин максатыбыз элдерге жагымдуу шарттарды түзүү да. Бул жолдор бир топ жылдардан бери, башкача айтканда Союз убагынан бери асфальт болбой келген экен. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, жакшы шарттар, жакшы жолдор, бүт инфраструктурасы менен, обочина, лоток, жашылдандыруу, жарыктандыруулар менен түшүп атат. Жолдордун оңдолушу айыл тургундары үчүн каттамды жеңилдетип, ыңгайлуу шарт түздү. Мурда бул 40 жылда болуп көрбөгөн иштер болуп атат. Азыр биз Араван районубузда азыр өтө сонун, мына көрүп турасыздар, жолдорубуз түз, мынандай балдардын коопсуздугу өтө жакшы, мунун эмелери дагы өтө сонун болуп атат. Тоо жакшы оңолуп каптыр. Сон мурда ушу өйдө чуңкур жаман эле жолдорубуз. Бурун начар болуп кеткен эле, эми Аллага шүгүр чоңдорго баарына жолубуз абдан сонун болуп, тегиз чырайлуу болуп калды. Учурда жолдорду оңдоодо сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Мурун 6 метр эле, азыр снос иштери жүрүп, жол кеңейтирип 12 метрге. Асфальт кеңдиги 8 метр болду. 2 слой асфальт басылды. Биринчи слой 7 сантиметр, экинчи слой 5 сантиметр болду. Жыйынтыктап айтканда, Араван районунда жолдорду жакшыртууга 517 миллион сом каралган. Курулуп жаткан жолдун ар бир чакырымына орточо 7 миллион сомдон жумшалууда. Таңсуулуу Сүйүнали кызы, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу.